орозого байланыштуу мына бизде орозо болуп кичине сүйлөй турган сөз көп, жүрөгүң билет. Сүйлөгүң келет, бирок кичине орозого байланыштуу чарчап да калат экенсиң, сөзүң дагы оюң бөлүнүп калат экен. Ошол үчүн туугандар, мен сөздү мына Камбар ата КЕС боюнча мен түшүндүрүп эле айттым, окшойт. Ошол үчүн туугандар, биз каршы турушубуз керек. Камбар ата КЕСте өзүбүз мына Тажикстан мамлекети, Индия мамлекети менен, Иран мамлекети менен бирдикте куруп, кандай чоң КЕСти куруп, бүгүнкү күндө өзү тейлеп атат. Мына жаңы куруп бүттү. Биз айтып атабыз, макул, башка мамлекеттен кредит алалы, башка мамлекеттен алалы, 2 миллиард долларды алалы, Европадан алалы, Япониядан алалы. Только Өзбекстан эмес, Казакстан эмес, Тажикстан эмес, же Кытай эмес. Кошуна өлкөдөн албаш керек. Мындай стратегический курулат турган центрди кошуна мамлекет менен албаш керек. Эмнеге дегенде биздин рычагыбыз сунун рычагы, светтин рычагы. Келечектеги светтин басым рычагыны биз чече албай калабыз туугандар. Бизге башка мамлекет отуруп ал жерде отуруп алып өзү чечет. Кааласа светтин өчүрүп коет. Мына уундар билесиздер силер. Союз маалында бизде электроэнергияны ушундай кылып бири-бирибизди байлап койгон, биздин тапкан электроэнергия Өзбекстан аркылуу келчү эле Бишкекке, Токтолдо. Ташкентте кааласа өчүрүп коет рычагды, кааласа көтөрүп коет. Бүгүнкү күндө өзүбүзгө өзүбүз ээ болуп отурабыз, Аллага чечишүү. Ошону да көрө албастан биздин акылдуу азаматтарыбыз Өзбекстан менен тең ата кылып туруп курабыз деп атышат. Бул макулчулук, бул макурттук. Туугандар. Ошол үчүн кайдыгер карабагыңыздарга Алла ыраазы болсун. Камбар ата КЕС боюнча анан мен азыр ушул сөздү дагы узатайын. Жер маселеси боюнча. Ассаламу алейкум. Москвада эмгектенип жүргөн жалпы мигранттар, биздин биринчи маселе биз ынтымак айылтуулганын калышуу лейбрларын аты жөнүн тааныштыра кетсем, ошол берилген 50 гектар жерде биз кичинебизден мал кайтарып чогулган балдарыбыз. Биздин жаныбызга бишерге келип чогулганыбыздын себеби ал 50 гектар жерди бир эле биздин ынтымак айылына керек. Мындайча айтканда биздин ынтымак айылына зыян эмес, ал 50 гектар менен плотина биздин Ош областынын 4 районуна түздөн-түз чоң таасирин тийгизет, ал жакты берип койсо. Мисалга айтканда мына Шахирхан сай деп бардыгы талашкан грант болуп аткан жер Араван районунун 40-тан ашык 40% жери Араван районунун суугат жери болуп эсептелет. Шахирхан сайдан суу ичет. Анан биздин Карас району өзүбүздөн эле биздин чыккан суугат жерлери бар. Карас районунун 30% ошол жерден суугат жерден суу ичет. Анан өзгөн районунун Ош областынын эң чоң райондоруна өтө чоң таасир тийгизе турган маселе болуп атат. Ал жерде бир эле биздин ынтымак айылынын 50 гектар жери бизден берилгенин себеби ал жер Өзбекстан бизге берди, өзгөндөн 1050 гектар жер алды. Ол 1050 гектар жер кандай жер? Зеркальный жерде коет, мындайча айтканда суу турган чашканын астындагы жер. Ал эч ким бизге 1 грамм пайдасы жок жер. Мындайча айтканда суу качан бошогондо ошол жер бизге өтөт. Мындайча айтканда зеркальный жерден. Ал зеркальный жер качан бошойт, ким билет, ким ошого мынанчасы бошотуп алып кетилат деген суроо жок. Зеркальный жер суу азайганда бизге өтө турган жер болуп атат, ал жер өзгөнгө өтө турган 1050 гектар. Ошол 1050 гектар бардык жерин кайтарып берип койсок эле биз жаныбыз кейбейт эле, биздин 50 гектар жер ордунда турса жакшы болот эле. Неге дегенде бизге пайдалуу жер ал. Границаны бөлүп турат. Ол бизде суу сактагач, ол чоңдон чоң, түздөн түз бизге эң чоң, биздин Ош областына эң чоң, мындайча айтканда чоң жоготу 50 гектар жер суу менен жер, эң Ош областынын эң сулуу жери ошол жер болуп эсептелет. Ичин суу, таза сууну биз ошол жерден ичебиз. Мындай бизге өкмөт дистилеп суу апарып же кран жеткизип койгон жери жок. Ошол жерден ташыйып камчайга кайрылып кетет эле. Биздин жер 50 гектар жер, биз эч качан ал жерден 1 сотиктагы жер бергенге биз каршыбыз. Ынтымак эли бир эле ынтымак эл эмес, ол Ош областы боюнча эң жоготуу жер. Биз ал жерге бергенге түздөн түз каршыбыз. Эгерде ошол жерди берип койгон болсо, биз орусча айтканда до конца турабыз да. Неге биздин бул жерде биз өзүбүз чоңойгон жер. Мисалга биз эртең биздин ата-бабалардан калган жер ал жер. Эртең биз өзүбүздөн кийинки муунга өткөзүп беришибиз керек. Биз эртең чоңойгондо балдарга алыстан туруп илгери балам биз мына жер эмнеге бизге карайт эле деген сөздөн көрө өлгөнүбүз жакшы жерди бергенче до конца турабыз биз. Качканыбыз алып келебиз.
эгерде ушул жерди колуңардан келбейби барып ар жерге барып чечип чай ичип барып нерди бердик аерди бердик деп барып эле чече турган маселе эмес ал жер. Ол жер мындайча айтканда бир компанияны берген жок же бир заводду берген жок, бул село эл турган жерди берип элди кошуп берип мындайча айтканда. Ошол жерди элге биринчиден элге салыш керек, ушундай жер ушундай болуп атат, берсек болобу. Бул жерде канчалык ташып айтат, мен билбей эле берип коюп эле, билбей эле берип кое турган жер ол. Акылың жетпейби, билбейсиңби? Караба. Бер, биле турган адамдарга бер, ошолор чечет. Чечүү жерлерди. Ушумалга чейин келип, одон чоң адамдар, ушумалга чейин биздин бойлук башка келген адамдар акылы жетпей ошол жерге аралашкан эмеспи? Акылың жетпейби, аралашпа. Элге биз жерди бербейбиз. Рахмат Эмирлан. Азыркы сөздү эми Алабукадан Айбек Атабековго мырзага берсек. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Баарыңыздар ушу бүгүнкү жыйынга кайдыгер эмес болуп, кайдыгер эмес жарандар келип, өз ой пикириңиздерди, өзүңүздөрдүн Кыргызстанга болгон салымыңыздарды кошуп келгениңиздерге ушул жерде уюштуруучулардын атынан мен чоң ыраазычылык билдирем. Ал жерде сиздердин баарыңыздардын ата-энеңиздер, бир туугандарыңыздар баары чыгып атат. Аны да көрүп атабыз. Биздин колдон келген жардам ушул биз дагы жарандардын үнүн жеткирип коюу максатында ушул бүгүнкү жыйын уюштурулуп атат. Урматтуу жерлештер, бул жерде ар бир айылды, ар бир атты адилин айтыштын эч кандай кереги жок. Себеби дегенде Кыргызстандын баардык алмашылып аткан жерлери боюнча мен өз жарандык пикирими, өз жарандык позициямды билдирип коюу максатында сөзгө жазылган мындай айтам. Азыр биз айтсак, дагы айтышат. Камчыбек Ташиевди кайра айта береби деп. Мен Камчыбек Ташиевдин азыркы жумуш орду эмне кызмат аткарат, ал эмнени чечет деген маселе боюнча сүйлөйүн деп атам. Себеби дегенде Кыргызстандын ичинде болуп аткан баардык көйгөйдү мына премьер-министр деген адам тирүүбү же не экенин эч ким билбей калды. Ал аты турат, Марипуртта өзү жок. Бул не деген мамлекет бул? Бул жерде канчалап адам чыгып атат, Кембирбат суу боюнча айтып атат, Баткенде окуя боюнча айтып атат. Туугандар өзүңөр дагы билсеңер керек, ошол жерде Баткенде өзүң жашабаганы менен ошол жерде бир дозуң үйлөнгөндүр, хотя бир аяшың бардыр ошол жерден. Же бир дозуң бардыр ошол жерден. Же кудаң бардыр ошол жерден. Мейли эч ким жок болсо дагы ошол жерде жашап аткан кыргыз жараны го. Интернетке чыгарат баардыгы жерди талашып аткан башка мамлекет келип алып бизди жерди талашып атат. Комментарийге келсе кыргыз жеп аткан ошол жерде. Болбосо ачык айтып чыккыла ошол нерсени. Биз жерди Тажикстанга өткүзүп берейик деп айтып чыккыла деп. Ошо комментарий жазганда башкасына айтып сүйлөсөң эч кимде чыкпайт. Дым жок. Ушунча мамлекетте ушундай нерсе болуп атат. Ушундай көрүнүштөр болуп атат. Туугандар, мындай болуп аткан нерседе өлүп деле бир жол кылк этип кетиш керек эле. Бирок кыргыз отурат, эч нерсе кылбастан. Мен тура эмес маселени айтып атам. Кемпирбат суу сактагыч боюнча бул аксакал түшүндүрө албай койду. Картада көрбөй туруп кам жүрдүм деп айтат ошол нерсе. Мен жүз кеттим деп коет. Ошол нерсени түшүндүрө албай койду. Бул аксакал. Себеби Ташиев айткан сөз ошого алып барып атпайбы? Мен ал жерди көрбөй, билбей туруп 100 гектарды макул деп коюптмун деди. Бул картада том жүрөт, көрбөй туруп эле, колун көрбөй туруп кеттим деп ошол нерсени айтып атат. Бул мамлекет, бул адамдын жеке менчиги эмес. Бул Ташиев мисалы, мен Ташиевге кайра айтып атам. Ташиев эле ушул нерсени бирге талашып атты, ушул жерде туруп бардыгыбыз. Мыналар кетти, булар жеп жок кылды деп бирге турдук эле. Мен айтып аткан сөздү, мен кайсы сөз айттым? Камчыбек Ташиевдин жумушка отурганга чейинки сөздөрү кайталап атам мен. Мен өзүм оюма токуп айтып аткан жерим жок эч жерде. Мен Камчыбек Ташиевдин өзүнүн сөзүн айттым. Алапка району боюнча мен алапкалык туугандарга өзүм жерлештериме кайрылам. Ортодогу суу сактагычын айтышып атат. Өзбекстанга өтүп атат деп. Ал жерди себеби эч ким көтөрүп аткан себеби мондай жер ал.
Алапкар району менен 1-май айыл өкмөтү Чаткал районуна караштуу Сунсар Акмашев бордордо бир сай бар. Ал суу Чаткалдан алып келип сайда топтолуп тура турган жер ал. Мындай айтканда Алапкар району көтөрүлүп аткан себеби аны Алапкар району пайдаланылбайт ал жер ушуга чейин. Бирок ал суу Өзбекстанга кирип, аны жыл бара жакта бизде Жаңшар деген айыл бар, 1-май айыл өкмөтүндө. 1-май айыл өкмөтү бар, 4-бригада деген жер бар. Ошол жерлер Өзбекстандан айланып чыгып, ошол жерде сууга алат. Ал жерде жашоочулар, Алапкар районунун жашоочулары 63 миң шайлоочу бар ошол жерде. Мындай айтканда, ал жер жөнөкөй жашоочулар жашайт ал жерде. Мен бул нерсени айткан себеби, эгер ушул суу Өзбекстанга өткөн болсо, биздеги Жаңшар 1-май айыл өкмөтү 4-бригада ал жерде суу ичкен, суу жок болуп калат, кургап калат. Ушуга чейин эле кургаган. Өзүңүздөр билесиздер, былтыр эле өзүңүздөр билесиздер, суу жоктуктан айынан 12 километр Ажек айылына барып, түндө чака менен суу ташып жүрүп, же эшектин эки жагынан филерелер тегип алып, түнсөт 12 бирде суу ташып жүргөнүндө эстеп чыгып кеттиби? Интернет ошол аз суу алып жок болайын деп туруп, ошо түшүнгөн ойгонобу же жат эле? Мен түшүнбөйм ушул нерсеничи. Эртеңки күнү билип туруп, эртеңки ошол жер өтө 1-май айыл өкмөтү Жаңшар 4-бригада болгондо булар сууну каяктан алат? Ажек, Шагафтар, Караүгүр, Советсай, Сунсар, Акмашев пайдаланып атат. Суу итак тартыш биздин сууга жерер. Кайракы болуп кетет жылдан жылга ошол жер, ошол сууну талашат ушул маселе келип туруп. Эртең биз бардык жерибизди урматтуу туугандар, бери алып, аягында кыргыз менен кыргыз бири-бирибизге ырылдашып, жер талашып отурбайлы. Мен алып керек болсо араңардан туруп, мен колум менен көрсөткөнгө барып, ушул жерге биз жерди короп калайык деп, мына жерге жыйына чогулсак, араңарда провокатор болуп туруп, урушчу менен отургандар керек болсо мен колум менен көрсөткөнгө барып калдым азырчы. Биз мine туугандар, биз мine Кыргызстан душманыбызбы? Мен Мегенчил партиясы, Атажуртун Кыргызстан партиясы алар кечеги айткам. Ey tuğanlar, Kamçıya Taşik менен Садыр Жапаровға айткыла Кыргыздын жерине тийбезинчи деп суранган. Мен кайра сурандым, мен бул нерсени эмне себептен айттым? Мына 100 чыгымбаз башы салып отурат. Буларда пайда жок экен, баарын билесиң. Айткан маселени айтып чыгып, кууп кулатат булар. Ушул жердеги кулат деген ушуну кылат булар. Биз ушуну алдынан алып калайлы. Кыргызстан туғандар тополону көтөрө албайтан даражага барып калып түшүнгөн адамга. Туғандар сизде шайлаган, биз шайлаган алтын чаңгылыштын депутаттар Кыргызстанды бекчалар мамлекети катарына кошуп кетти го. Дембале кагаз түрүндө кошуп кетти ошол нерсени. Же жалган айтып атамбы? Барыңыздар билесиздер. Мен эмне себеп менен 1-май айында 100 депутат кетсин деп чыккан себеби, эмне себеп менен чыккан? Бул 120 Кыргызстанга жакшылык алып келбеши айга ачык болуп калган. Себеби дегенде уранды барыңыздар билесиздер. Ушул 120 уранды Кыргызстанда ачылышына макулдап добуш берген, макулдап берген ушулар болду. Ошол жерде да Кудайга шүгүр кыргыз жарандар бар экен, кыйкырып ызылдап чыгып отуруп алып калынды ушул нерселер. Кайсы адам сип барыңыздар билесиздер, уран казылган жер шамалдын ылдамдыгы кайсыл жерге айдап барса ошол жерге зыян кетпи. Ошол жерде жан жаныбарлар муну биле мен эмне себебин айттым. Менин Алапкар районунда болгондо Чаткал районунда Шагафтар деген шаарча бар. Ошол жерде уран болгон, ошол жерде чөп дагы чыкпайт, ал жерге кар дагы түшпөйт, ушундай болуп калган. Ушул нерсеге ушулар макул беришти го. Эми ошолорду томагын ушуларды болуп токтотоюк деп чыгып дагы жаманатты биз болуп калабыз. Кечеге деш жактабалар чыктык, ушулар кетсине булар тойдук деп чыгып туруп, үмүттеген балар. Бул дүйнөмө коштошуп туугандар. Канчалаган адам инвалид болду ошол жерге чыгып. Же мine ошол адамдар чыкты ошол бул 100 жылдын мөөнөтү өтүп кетсе да отура берсин. Булар Кыргызстан тарыхында калат деп чыктыбы же ошолор? Же болбосо Сооронбай Жээнбековго экс бабам алып бериши керек деп чыктыбы? Мен личный бир нерсени сурап атамбы, же бир нерсе деп айтып атамбы? Кыргызстандын болуп аткан нерсесин айтып койдук биз.
Kayra kaç жерде ким жаман, баягы бийликке сөз айткан ошол жаман. Биздин тарыхыбызда болгон, биздин ушу убакка келгенибизге чейин дагы болгон. Бийликтин жанындагы өзү жектер. Кайра айттым, бийликтин жанындагы өзү жектер. Biz düşman emesiz. Biz düşman emesiz. Biz jaranbız, Kırgız jaranыбыз. Айбирибиz өзүбүздүн айылыбызда, өзүбүздүн бөйгөлөрдө айтып турат biz Kırgız jaranыбыз. Азыр айтыңыздарчы өзүңүздөр. Ташип көрбөй туруп мен 100 гектар жерди берип мен ал жерде застава да кошулуп өтүп кетти деп айтты. Бул сөздөрдөн көрбөй туруп берип сала турган ал ким? Жерди көрбөй туруп берип салдыбы? Салганда мен жаран катары ташип отставка талап кылган акын барбы? Жаран катары. Өзүнүн жерин май договорун сатып атса дагы, договорун бирөөгө өзүнүн огородун сатып атса дагы, жок деп малкалардын же кукилеларын көрбөй туруп мага берип дейт. Бул көрбөй туруп берип салат мен жаран катары мисалы принциптер аткан болсом, бар жогон сен кимсиң деп айткан мен акым бар негизи. Неге бар? Ор кимдеген көр. Мамлекетте кайчалаган кара сулдукмун. Өзгөн туугандар барбы могу жерде? Өзгөнүн туугандарга анын пайдалуу жери Өзбекстан болуп кетсе. Суунун көлөмү түшкөндөн кийин өзүңүздөр билесиздер, мына суу элестетсеңиздер, көлөмү түшкөндөн четиндеги жер мындай түшөт, эч нерсе жарабан. Жарак болуп чыгып турат. Ошол жерге ошолорго шалы эккени мүмкүн эмес. Жок, негизи да. Эми ошого мүмкүнчүлүк туулат, ал суу качан азаят? Ал эч ким иши жок. Ошондо туугандар, биз жаран катары өзүбүздүн позицияны билдире берейик. Мейли бүгүн жаман көрсүн, мейли бүгүн бизди сөксүн, мейли бүгүн бирөөнү алып барканбасын, эртең бирөөнү алып барканбасын. Жарандын позицияны билдире берейик. Себеби Кыргызстанда мына көрүп атасыздар. Түрксат 12-1 бозуйду тегишип алып, чоң энелер отурат ошол жерде. Отурат. Ошол жерде да кыргыз туугандар, кыргыз өзүңөрдүн айлыңардан ошол жерде дагы. Ошол жерде да өзүңөргө каршы атпын. Экинчи итиңер бар ошол жерде дагы. Бараңар ошол жерде да отурат ошолар. Силер калдыңар чыкпай. Бул не деген көрүш? Кыргыз бири-бирisi жеп жок кылат ушундай иште. Же мен чыгып алып айттым, Ташиев, же Садыр Жапар, мен мынау тарелкам башсалы дечи деп айттымбы же ушул жерде. Же мен бир сурадымбы мага хотя муну мурачылыкты дечи деп сурадымбы же хотя Биз азыр бирөөлөр айтат, айрым чыгып алып туруп өзүн жанабыз. Мен мына жерге чыкпай деп ойдум. Мен өзүм интернеттен болобу, башка болобу, билдирсем да боло берет. Бирок жаран катары айда жок болот. Men ötürü başım orket girmeyin. İnternette de bu arlaşına gelecek. Girmeyin de yok cikirmeyin yok oldu. Ve bırak oldu internetten gözüm turamayız bu mesele. Düşünmen adam hurmatlı yerleşti. Bu yerde birliktin düşmanı. Cevabı bu yerde Kırgızstan düşmanı çok olatan yeri yok. Bu yerde çoğundan her birinden açık ediyorum. Kırgızstan memlekette kaç yerine çağırında çok olatan öz yerine büyük jaranda çok olatan o yerde. Urmatlı birliktekiler. Urmatlı dedi aytay kaldı o жерди бүтүрүп берерсиң де урматтуу достор. Бийликтегилер, жогорудагылар, ар кимдин билген жумушун боюнча ишин алып барчы. Сураныч. Тойго туган мурожайда кыргыз салайын. Азыр ушул текстте кала турган болсо тугандар жерлерди алдырып бүткөндөн кийин чыгат түндүк менен түштүк жер талаш чыгабыз. Уруу менен уруу жер талаш чыгабыз. Сайын өзү булайызы Мәлі, район болып жер талашқалау заяғында ұйдырап. Менеге түшінбейді, ұшыл нәрсені. Же ұшыл нәрсені бір еле мен түшінем, же болмаса бір еле мұнау жердегілер түшініп, алар түшінбей қалауы. Бұны түшінбей тезіп Қамшыташев өзі айтқан. Қырғызстан ортасындағы жерден шекарадағы 1 метр жер миңесі, жүзесі биік қымбат тұрады деген. Анан гаранти ошол нерсени билбесин түшүктөр берип салат. Ошо заставны ошо берип салат экен. Же ушуну Камчыташев көрдү. Ушул Камчыташев көрдү.
ушуну камшашин тарапташтар деле көрсөк айтармын. Мен эгер сен туура эмес айтасың десе, биринчи камшашып айтсың. Сен туура эмес айтасың деп. Мен ошо сөзүн кайтарып атам. Ошондуктан урматтуу жерлештер, кайдыгер болбоңуздар. Мейли бүгүн жаман көрөт, эртең жаман көрөт. Кудай буйрса баарыбыз көз ачат. Ал жерде сызда 1 метр жерибизди бербейбиз деп аксакалдар отурат. Күнгө бүгүшүп калганы да отурат. Орозон тутуп алып бул жакта мындай Кудайга шүгүр сиздерге барыңыздарга рахмат ушул жердегилер. Тыйындап озашсыз макча жүрүп тазалайт. Ошол жерге сойышып алып кетпеңиздер деп алар турушат. Туппа тура кылышты. Бересиңби? Боз үй менен кошуп флагты дагы өтүп, эл кошуп түзүп деп салды. Азыркы сөздү биздин карындашыбызга берели. Оразайым Нарматова сөз Оразайым. Рахмат, урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билесиздер. Буга чейин биз абдан көп кайрылууларды жасап келдик. Мына өзүңүздөр карап көрсөңүздөр болот, кичинекей эле кенедей кыргыздын жөнөкөй эле кызымын. Бирок ушул бийликти колдогон баягы акча алып, ушундай бир байланган иттей ырылдап бизге асылгандыгы эмнени түшүндүрөт? Демек аларда бир туура эмес нерсе бар да. Кезинде ушул анча-мынчалар ушул жерде Садыр Жапаровду колдоп аткандар бар чыгар. Ошолорго окшоп мен дагы үмүт менен ушул бийликти колдогонмун. Көчөмө-көчө басып жүрүп Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл. Ошондой эле уланган кумтөр баяны китептерин элге таратып, урматтуу мекендештер, эгерде кумтөр элге иштесе, анда мугалимдер, дарыгерлер кеминде $1000 айлык алат экенбиз. Керек болсо кыргыздын ит аягынан бери алтындан болот экен деп какшап жүргөн кыздардын биримин. Мен жаштыгымды Кыргызстан ушулардын бар жогу Садыр Жапаровду курчап алды. Ал болсо алардын курчагын алып кетти. Эгерде кумтөр элге иштесе, азыр биз ушул жерде отурбайт элек. Ушу ынтымак жерибиз болобу, Кемпирабад болобу, Орто Токой болобу, мына Төрткөл болобу, ошол жерде биз көгөрүп, очар-бачар болуп, балалуу болуп, ошол жерде керемет жашоону, бактылуу жашоону сүрмөкпүз. Ушинтип бизди алдап, кумтөрдү, жердин кен байлыктарды колдонуп, биздин башыбызды айланып келген саясатчылардан тажадык. Урматтуу мекендештер, сиздерге кайрыларым. Биз ушинтип өзүбүздүн пикирибизди, калыс пикирибизди айтып чыксак, булар революция кылган атат. Азыркы бийликти кетирген атат деп атат. Жок, биздин эң негизги девизибиз, лозунгубуз эмне экендигин эсиңиздерге салып коелу. Биздин эң негизги девизибиз бул ыйман, мыйзам, тартип. Биз Садыр Жапаров эмеспиз. Биз Садыр Жапаров эмеспиз. Бийликти барып алып эле тартып алып, байлардын, көпөстөрдүн акчасы менен элдерди чыгарып, бийликке өзүбүз отуруп алып, эртең мына кышта шайлоо болот, анан жазда шайлоо болот, күздө шайлоо болот деп, азыркы кыргыздын шоруна бүткөн жогорку кеңешти, булар тарыхта кала турган жогорку кеңеш деп айта турган Садыр Жапаров эмеспиз. Биз бийликти басып албайбыз. Биз революция жасасак, калемдин учу менен жасайбыз. Качан ушуну түшүнөбүз, урматтуу мекендештер? Качан биз бирок бизде Асан Кайгы деген керемет философ болгон. Ошол айткан: "Калкым деген алдына чыкпаса, калыс сөзүн айтпаса, карыяндан не пайда" деп. Башын байлап барбаса, жоодон суруп албаса, баатырыңдан не пайда? Баатырлар, сабырыңар сууз, урматтуу мырзалар, каяктасыңар? Биз какшап калдык го жерлерибизди алдырып. Биз алдына чыгып аткандан эң бирден бир себеби бул бир гана Кемпирабад же болбосо Баткендеги жерлер эмес, бул Кыргызстандын, кыргыз элинин жери. Биздин ата бабаларыбыз, манасыбыз бизге эмне деген керемет жерлерди таштап кеткен. Ошолорду өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн Өзбекстанга барып, лагманын ичип, допусун кийип, ошону өткөрүп берип койгон кандай намысыбызга келбеген элбиз биз. Ушуга окшогон сабатсыз бийликтин айлан биз эмне деген бул дүйнөгө маскара болуп отурабызбы? Угар кошун ичирип, коронавирусту дарылатабыз деп. Кандай бул дүйнөдө 30 жылдап, 40 жылдап илим жактаган врачтар таппак. Кече баягы Кадыр Кошалиев деген жана Садыр Жапаровдун азыркы конституциясын колдоп берген бир биздин агайыбыз чыгып атат, айтып атат: "Угар кошунду биз дүйнөгө бузу келет биздин да." Мен дагы дүйнөдө ушу алтын медалдарды алган керемет, дүйнөдө ушу чет мамлекет менен тең ата сүйлөшө алат турган мыкты азаматтарыбыз бийликке келсе дейбиз. Бирок бизде чыкпай кайра уят кылып атпайбы? Угар кошун деген бул аты айтып тургандай, аны кантип ичет? Аны ичкен адам өлүп калат. Ал жерде баягы эч кандай сертификаты жок, эч кандай бир
мен айта берсем чындыгында бул жерден ыйлагым келип кетет да. Ошондуктан сөздү кыскартайын сиздерге. Ушул менин жеке пикиримде жана ошондой ушул жерде отурган биздин эр азаматтарыбыздын пикиринде Кыргызстандын жерин билбеген, картасын билбеген, өзү географ эмес, Кыргызстандын тагдырын каалагандай калчайын деген Канчыбек Ташиевдин отставкасын талап кылабыз. Анткени деген ошол кустуруу деген нерселерди айтып кетти. Кимден кустуруп атат, кантип кустуруп атат, чын эле кустуруп атабы же көрсөтмөгө кустуруп атабы? Ушул жердеги мекендештерди кустуруп аткан жокпу? Кече эле баягы груз 200 ушул жерден мамлекеттин эсебинен кетти деди. Боздоп какшап ыйлап жүргөн мекендештер өздөрүнүн өлүгүн өздөрү жакындары кетирип атат го. Качан биз ушундай ишенчээктикти токтотобуз? Келгиле бир чын жүрөгүбүздөн өзүбүздүн мекенибиз үчүн күйөйлүчү. Биз азыр шайлоо болуп аткан жайы жок. Шайлоодо эле баягы булуттан чыккан айга окшоп чыга калышып эле мен буну өзгөртөм дейт. Лидерди кырдаал жаратат. Азыркы кырдаалда башын байлап чыкпаган лидер эмес. Ошондуктан чыккыла азыр лидерлер жериңерди коргогула. Рахмат. Сүйлөй тургандарыңыздар болсо, бул жерде Нурик, мына Осмон, микрофонду алсаң. Кимиңиздерде сөз болсо, ой пикириңер болсо, колуңуздарды көтөрсөңүздөр. Мына 4-чү катар, 5-чи катар. Өзүңөр тааныштырып. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биздин убактылуу иштеп жүргөн ушу Москвада мекендештер. Şu мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен дагы ушу жаракаттагы бир эки сөз айтып кетким келет да. Ушул биздин мына бийлик башында турганда биздин ушу Садыр Жапаров, Канчыбек Ташиев жана премьер-министр Марипов ушулардан биз көп нерсени күткөндө ушума. Мына алдын айтып кеттиңиздер көбүңүздөр. Сөздөрдү чейин кайра кайталабайбы, эме жерлерин айтайлы биз. Ушуларды бул ГЭС жөнүндө элдин мына Кыргызстандын ГЭСтери, жерлери сатылып атат, өткөрүлүп кетип атат да, мындайча айтканда, берип атышат. Ушул Ташиев, ушу бийликтеги жогорку бийликтерден суранат элек, колуңардан келбейби? Кийинки муунга калтырып койгула. Колуңардан келбейби ГЭСти куруш? Кийинки муунга калтырып койгула, өздөрү куруп алат. Келечек муун, ушул айдан турбайбыз кыргыз жери. Анан дагы ушул немеден пайдаланып, бу ушундай кыйынчылыкта азыр биз Москвада туруп, кичине болсо акча таап, өзүбүздү өзүбүз багып атабыз биз. Айылдагы мына жерлерди азыр жаз болуп атат, өзүңөр жакшы билесиңер, жер айдоо, башка айдоо. Баарыңар жөнөтүп атасыңар пулду. Ушу биздин пул менен Кыргызстандын жери көгөрүп атат. Негизичи, бийликтен бир неме жок. Жардам жок, ушу малга чейин биз телевизордон чыгып мактанышат. Айыл чарбага мынанча миллион пул бөлдүк, мынанча жерибиз көгөрүп атат, мынанча үрөн септик. Жалган мунун баары. Бардык мына эмигранттар үйүңөргө пул салып, жазга айдоonu айдап атабыз. Ушул жагынан мындай алганда бул бийлик иштебей атат. Жардамды кустуруп атабыз дейсиңер. Кустурганды элге чекесинен бербесиңерби? Пока күзгө чейин пиширчиликка жетип алайлы. Анан ушул биздин мен дагы ынтымак айылы, Кара Сур айылынын ынтымак айылынын тургуну болом. Ошол компромат ГЭС дейт, мына ГЭС. Дагы бир сөзүн кошуп кетейин. Бул ГЭСти биз толугу менен беришке каршыбыз. Бул суу алтындан кымбат нерсе келечекте. Буну өзүбүздүн чоң изилдөөчүлөр айтып кеткен. 20 жылдан кийин суу бул алтындан кымбат болот. Каерде суу бар, баскыла деп чет өлкөгө ham айтып жүрөт. Кармагыла, бермегиле. Чоң рахмат көңүлгө бурганыңар үчүн. Рахмат. Мен өзүм Караулжа районунан болом, Буймырза айылынан. Куш келипсиздер. Мен макул эмесмин. Ташиев Канчыбектен ушундай бир даражадагы чоң
ийгиликтерге жетишем деп алданып атканына элдерди кошуп алдап атканына ушул жердеги эр азаматтардын ар бир уктап аткан ушул уйкунун алдында жатып өздөрүн кыйнап ушунча журтка келип адал күчтөрүн сатып же жалган айтып атамбы адал эмгектериңер менен ар бир арыкты чаап ошол үйүңөргө жеткирген өзүңөрсүңөр. Ошол суудан ичип аткан өзүңөрсүңөр. Адамдын ар бир эмгегин баалаш ал өзүбүздүн укугубуз жеке. Анткени биз өзүбүзгө өзүбүз адам эмеспиз, бирок биз мамлекетке баш ийген адамбыз. Бирок ар бир инсандын бир дагы укугун тебелеткенге жол бермейбиз. Ошон үчүн мен суранам, Садырдын ар бир кылып аткан иши 6 айга чектелген. Ömrümdегі ұқпаған сөз мен ошол Садыр Нуркожоевдин өз аузунан уктум, бул да интернет тармагынан алынган. 6 айдын ичинде мен өнүккөн өлкөнүн катарына кошолбасам дагы өзүбүздүн территориябызды сактай турган өлкөнүн катарына кошом деп айтты. Жалган болсо айтыңыздар. Адамдын жанын күйгүзгөн, элдин жинин кайнаткан акмакчылык ал өзүнүн гана ответственностуна жатпай, ошол закондун чегиндеги иштерди кылам дедим, өзүн өзгөрткөн конституциясына өзү баш ие берсин. Мына ал жактагы жүргөн элдерден мен суранам. Биримдиктүү, билекти бийик көтөрүп, башыңарды бийик көтөрүп, тапкан өз эмгек акыңар менен ушунча даражага жетип, кыргыз экенин ушул анча көп аталарыбыз келе албай арызып жүргөн жерге келип, биз ушул жерде өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтүп жүрөбүз. Ар бириңиздерге ыймандуулукту каалайм, ырыскечтик көп болсун. Ошо элибиз тынчтык болсун, ушул ынтымак айылына жанагы суу сактагычына же бир кедергисин тийгизип аткан ушул Кадырбек ким Кыдыршаевич камчы ошол ар бир оозунан чыккан палган сөздөрүнө анттын негизинде улуттун улут экенин сактап калам десе, өзүнүн ыйманына чегербестен элдин ырыскысын өз ордуна коюп талап кылабыз. Канча элдин добушу бар, канча элдин ыйы бар, канча жигиттен ошол жерде билегин түрүнүп ачуусун келтирбей, өз жайына коюп, 3 күндүн ичинде дагы айтам, өзүнүн абийиринин астында элге чыгып сөз берсин. Сатылбайт, берилбейт деген. Рахмат. Да, кимдер өзүңүз таныштырып берсеңиз. Нурбек Алаев, Өзгөн районунан болом, Кушак айылынан. Эми азыр бул чегара маселеси боюнча неме кылганда Камчыбек Ташиевдин өзү отурган орду туура эмес өзү негизичи. УКМК дейт, УКМКны чегара кызматына бириктирип койгон өзү. Мурун чегара кызматынын башка болчу. Райымберди Дүйшөнбиев деген болчу. Билесиңерби? УКМКда Эдил Сегизбаев билет? Да, ошол болчу. Ошондой анан мына Тажикстандын президенти Эмомали Борух алмашпайт деди. Борух алмашпайт деди. А биздикилер баарын алмашканга даяр. Даже сатып бергенге да даяр. Ошондуктан өзү негизи алмашпаш керек. Нааразыбыз. Биз дагы мисалы Кемпирабад суу кеткен күндө дагы жер эртең айтышы мүмкүн. Бул жер Кемпирабаддын суунун астында кеткен неме сууда кеткен суу кеткен менен жер калган жер Өзбекстандыкы десе биз эчтеке кыла албайбыз. Негизичи тосуп алышы мүмкүн эртең келип туруп сууну жээгиничи барган жээгине. Андан кийин суу кеткенден кийин кайра Өзбекстанда калат суу жер бош жер. Ошондой. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Баарыңыздардын орозо айыңыздар менен куттуктайм. Туткан орозуңдар кабыл болсун. Менин бүгүнкү айта турган сөзүм, ноолары менин жердешим, айылдашым. Умаралы айтып кеткен, мен бул Орто Токой суу сактагыч боюнча айтайын отурмун мен. Бул Орто Токой суу сактагычын кече жакында Камчыбек Кыдыршаевич Алабуга районуна барып, өзү келени эле кесирле, өзүнүн как бир тоолканасын берип аткандай эле кошунасыначы. Мына, мондай кылып эле деп туруп, колу менен гана чимелеп көрсөтүп берип койду. Ага, биздин эл, Маңыроо эл, чынында мына алкалыктар бар болсоңуздар айтыңыздар эгер. Чынында ал жерде ун чукпай, макул бериңиз, биз ыраазыбыз деп гана колдоп коштоп, кол чалып узатып коюшту биздин эл. Мына, мен ошол Алабукадан болом. Мен бул нерсеге нааразымын чынындачы. Алабука, мисалы, Камчыбек Кыдыршаевичтин атасынан же Садыр Нуркожоевичтин атасынан калган жер эмес. Ал суудагы атасыныкы эмес. Ал
Orta Tokay суу сактагычы биздин Алла Тааладан берилген бир билсек, ал жерде чоң бир баягы пайдалуу жактары бар, алтын жана башка бул гендер эле эмес бул жерде. Суунун өзү деле бизге чоң салымдуу, өтө чоң кен байлык да Кыргызстангачы. Бул кен байлыкты сактап, бизге бир эле кен байлык же алтын же жер же суу эле эмес. Биз Кыргызстанды сактап калыш үчүн ушул сууну сактап калышыбыз керек. Бир эле Орто Токой суу сактагычы же Баткен же Кемпирабад эмес, ар бир биздин бир карыш жерибизди биз ар бир кыргызстандык өзүбүздүн же алапалыктар эмес, же өзгөнлүктөр эмес, ар бир кыргызстандык сактап калыш үчүн каныбызды төккөнгө да даяр болушубуз керек. Бул Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич баягы ала допузу менен сар чапанына ишенбесин, ачын айткандачы. Ал нерсени кийип келип, бир табак самсыз менен бир пловун жегенде, бир табак плов менен бир самсызын жегенде биз кызыктар эмеспиз. Бизге кыргыздын жери керек. Ошол кыргыздын жерин кайтарып алыш үчүн биз бул бийликти сындырууга дагы, бүгүп жок кылууга да даяр турушубуз керек. Биз ар бир мен кыргызстандык жарандардан суранам ушул нерсени. Мен бул жерде реформатор эмесмин же башка эмесмин, Кыргызстандын жаранымын. Алапка районундагы мен ар бир карыш жерим үчүн мен күрөшкөнгө даярмын. Мен булга чейин дагы айтып келгем. Ар бир сөзүмдү дагы айтам. Камчыбек Кыдыршаевич УКМКда отурасызбы? Садыр Нуркожоевич президенттик такта отурасызбы? Мага кызыгы жок, чынын айткандачы. Себеби сиздер адамсыздар, адам бойдон калыңыздар, адам бой болуп өлөсүздөр. Ошол адамдык гана парызыңыздарды аткарыңыздар. Ал бийлик сиздердин колуңуздардан кетет. Кантип келген болсо ошентип кетет. Себеби сиздер арам жол менен келдиңиздер. Арам жол менен кетесиздер, болду. Мен сиздерге ошол азыр эскертүү берем. Кыргызстандын жерлери кайтарылуу тез аранын ичинде кайтарылсын деп. Если кайтарылбаса, чындыгын айтканда биз Алаука эли эле эмес, бардык аймактар көтөрүлөт. Бул себеп жөн эле Садыр Нуркожоевичтин бийлигин кулатуу үчүн эмес. Бул себеп биз Кыргызстандын жерлерин сактап калуу үчүн болот. Ушул жерлерди сактап калуу үчүн ар бир кыргызстандык жаран, аял болобу, эркек болобу, көбүнчөсү ушул эркектерге тиешелүү. Биз мырзалар ар бир сүйлөгөн сөзүбүздүн үстүнөн чыгып, ар бир сүйлөгөн сөзүбүздүн бизге керек. Эртең ата бабаларыбыздын арбанын алдында, эртең наристе балдарыбыздын мураскерлерибиздин алдына кантип жооп беребиз? Ким деген адам болобуз? Ошол жагында ойлонуп, биз кыргыз эли ак тушуна жашап аткан жарандардан мен суранам, ушул жерди кайтарып мыйзамдаштырып койсок, ар бир чогулушубузду резолюция жазып чыкканбыз, ошо резолюция менен тааныштырып кетсем сиздерди. Анан ошону добушка салсак, резолюцияны кабыл алсак, добушка салып, ал резолюцияны посольство аркылуу мыйзам чегинде биздин Кыргызстандын мамлекетинин башчысына, өкмөтүнө, жогорку кеңешке жөнөтөбүз. Өзүбүздүн талабыбызды кичине мыйзамдаштырып койсок туура болот да. Ошол үчүн мен окуп кетейин, кыскача эле окуйн. Толук десеңер толук окуп. Кыска эле, бул жерде 2 кагаз экен. Кыскача эле окуп кетсем. Россия Федерациясында жашаган биз мекендештер 2021 жылдын 18 апрелде Москва шаарында авиамотордун 10 дарегинде жайгашкан жыйындын залында өткөн чогулушка видео материалдар бар, кабыл алынган резолюция. Жыйындын негизги максаты Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын элчилиги, Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, кыргыз коомчулугунун, эл аралык жана Кыргыз Республикасынын маалымат каражаттарынын көңүлүн Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары жүргөн жарандардын конституция белгилеген жарандык укук пайдаланып Кыргыз Республикасынын жерлерин Өзбекстан мамлекетинин берилет деген мыйзамсыз жана элдин макулдуусуз айтып жаткандыгына каршы экендигибизди билдирүү. Жогорку ошол жер боюнча Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары убактылуу жашап иштеп жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын саны 2 миллиондон ашат жана алардын да жер, суу, кен байлыктарынын ээси катарына баш мыйзамдын 8-бенинен 1-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын азыркы чек арасындагы аймагында бүтүн жана кол тийгиз деп белгиленген укугун пайдаланып убактылуу жашап иштеп жүргөн Кыргызстан жарандары УКМКнын жетекчиси Жолдош Ташиев
улуттук кызыкчылыкка каршы келген Өзбекстан мамлекетинин элдин уруксаты жок. Жанагы элдин уруксаты жок. Жанагы плотинанын эң аягында башындагы 50 гектар жерди булар сурашты. Ошол плотинаны барып тейлей турган жол бар экен. Мен чынын айтканда барып көргөн жокмун. Биздин мамлекеттик каттоо кызматкерлери айтышты, плотинанын бир учу биздин жерге жайгашкан калган экен. Ошол жерден булар 100 гектар жер сурады эле. Мен башында чынын айтсам билбей берип коюпмун. Мен баягы эле сөз ошондо 50 гектар жерди бердик деп айттым деген ушул жазуу болуп атат. Ташкентте 2020 жылы ошондой эле орун алган COVID-19 мына 50 гектар жер маселесинде жалпы одону чабалдыгынан айынан биз Камчыбек Ташиевди кызматтан отставкасын кетүүсүн талап кылабыз. Экинчиси 2020 жылда орун алган COVID-19 пандемиясында кесепеттен турмуш шартыбыз оорлошуп Кыргыз Республикасына баруу татаалдашканына байланыштуу санариптик жол менен өз пикирибизди айтып, жарандык укугубузду пайдаланып, баш мыйзамга жазылгандай мамлекет жер, суу жана кен байлыктардын ээси эл экендигин эске алып, биз койгон талапты 3 күндүн ичинде чечип берүүсүн талап кылабыз. Ошондой эле көйгөйлүү чек ара маселенин чечүүнү бир гана УКМК, Жогорку Кеңеш же президент гана өз алдынча чечпестен чек арага жакын жайгашкан жергиликтүү калктын катышуусуна көз карандыс уюмдардын, бейтарап партиялардын жана коомдук лидердин тажрыйбасына таянып, биргеликте кароого алып, элге ачык талкууга коюп чечүүсүн талап кылабыз. Жогоруда коюлган талаптардын аткарылбаса, азыр бийликти кыргыз элинин бириндигин, кыргыз жеринин бүтүндүгүн сактай албаган үчүн чет жерде жашап, иштеп жүргөн миллиондогон жарандар Конституциянын гаранты болгон Кыргыз Республикасынын президенти Кыргыз Республиканын жарандарынын эмес, мамлекеттиктүү бошондоткон бир уч топтук кызыкчылыгы үчүн иштеп жатканын аныктаарын белгилеп, кызматтан кетүүсү үчүн петицияга кол коюп, импичмент жарыялоого демилгесин көтөрүүгө жалпы кыргыз журтчулугуна чакырабыз. Эми ошондо резолюцияны туура бардыгыбыз түшүндүк. Биз азыркы коюп аткан бүгүнкү чогулушубуздун основной маселеси бул жер, суу маселеси болчу. Биздин урматтуу УКМКнын жетекчиси өзүнүн деңгээли эми ал Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич адам катары жакшы адамдыр, бирок УКМКнын жетекчи катары, профессионал эмес катары туура эмес чечкиндүү биздин мамлекетибизге зыян келе тургандай кылып чечкен аты жөнүңүздөрдү жазып, ушул жерде чыйып кетип атканда кол коюп койсоңуздар. Туура эле оны ошондой? Рахмат, резолюцияны анда добушка, мындай добушка салып койбойлубу? Ким каршы, ким макул. Бул жерде жалпы ким макул? Кетсин дегенге. Ким каршы? Каршы жок. Болду. Анда барды мындайча айтканда единогласно кабыл алынды. Муну эми бардыгы чыйып кетип атып, азыр могул жерде биздин активист балдар барды кол койдурат сиздерге. Фамилияңыздарды жазып, атыңарды жазып, кайсы жерде кол коюп койсоңуздар, мыйзам чегинде кичине мыйзамдаштыралы ошол туура келет. Жердештер, боордоштор, мекендештер, бардыңарды бүгүнкү күнү ушул чогулушка келип катышып, элим жерим деп өзүңөрдүн чын дилиңерден келгениңерге терең ыраазычылыкты билдирип кетейин. Биринчиден, бардыңардын орозуңар кабыл болсун. Анан менин келгенимдин себеби мен көз жашын көл кылып, күндөп түндөп шамалга төстөрүн тосуп турган энелердин урматына
тазим этип ошол жерлерибиз сатылбасын, өтпөсүн. Келечекте биз балдарыбызга эмне деген жоопту айтабыз? Кийин биздин келечектеги өсүп келаткан муундарыбыз айтат да биздин жерибизди коргоп кала алган эмес экенсиңер деп. Мына жердеги урматтуу жигиттер, мүмкүн болушунча ошол жакта турган энелерди колдоп, ошол жерде кыргыз үйдү тегеректе отургандарды колдоп, баардыгыбыз ошо ураан чакырып, Камчыбек Ташиевди, Садыр Нуркожоев, сиздерден суранып кетебиз. Биздин кыргыз жерлерибиз эч убакта кылым каратып сатылган эмес, басылган да эмес. Эмнеге силер келгенден бери өз билимиңерче жерлерди берип атасыңар, алар силердин менчигиңер эмес го. Кандай уялбайсыңар? Ошо келгениңерге азыр эле убакыт болду, ошончо убакыттын ичинде канча элдердин каргышына калып атасыңар, канча энелердин көз жаштары төгүлүп атат, жерибизди, элибизди кыйнап бүттүңөр, жерибизди беребиз деп. Бекем тургула, карасулук кыргыз дүр тугандарым, карасулук энелер, сиңдилер, эжелер, биз дайым силер мененбиз. Биз силерди колдойбуз. Саламатсыздарбы? Мен ошо Каратеевдин кызы катары сүйлөп кетейин. Мына бир жумадан бери, 10 күн, 15 күндөн бери боз үйдү тигип, энелер, аялдар отурат. Эгер Камчыбек Ташиев сиз ушул жол менен барсаңыз, ошол эле Каратейит, Шоро Башат, Кемпирабадтын чекесиндеги айылдардагы чыгыңыздар, ошол энелерге кошулуңуздар. Мен ошону талап кылам. Анан Камчыбек Ташиев, Исмаил Исаковдун жакында бир макаласы чыгыптыр. Ошол макаланы дагы башынан аягына чейин окуп коюңуз. Исмаил Исаков кандай инсан, билимдүү, илимдүү. Ал ошол 90-жылдан бери, 1973 жылдан бери ки окуяларды полный жазган макалага, урматтуу карапайым эл, сиздер дагы окуп коюңуздар. Башынан бары Өзбекстанга Камчыбек Ташиев протоколду башынан түзүп, мурда кандай болсо ошол боюнча калсын биздин жерлерибиз, суларыбыз. Болбосо отставкага кетиңиз, колуңуздан келбейби? Отставкага кетип, келди. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич мартта барды, февралда барды Өзбекстан мамлекетине. Бардыгыбыз көрдүк, аябай чоң деңгээлде, аябай жакшы деңгээлде тосуп алды. Садыр Нуркожоевичтин президенти суроо туулат, эмнеге мындай деңгээлде тосуп алды? Өзбекстандын президентин ала турган болсок, урматтуу Мирзиёев Шавкат мырза Каримов маалында 13 жыл премьер-министр болуп иштеген. Каримов маалында. Каримов деген грамоталык президент, бул действительно диктатураны орногон Өзбекстан мамлекетинде ушундай катуу кармаган президент болгон. 13 жыл ошо Каримов учурунда премьер-министр болуп Мирзиёев иштеген. Ошол премьер-министр Мирзиёев бүгүнкү күндө президент. Эми карайлы, биздин урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич кантсе кызматтарда иштеген. 2005 жылга келгиче депутат болдучу. Эмне кызматтарды кылган? Мынакей кой санасаган жетет. Эмне кылганын билебиз. Бардыгы эл журт билет. Азыр 21-кылым YouTube'дан көрөбүз, Google'дан көрөбүз. 2005 жылы депутат болуп келди. Андан кийин антикоррупционный комиссар болуп иштеди, бир нерсени чечилбей. Эми айтып берсе сөз көп. 2010 жылы, 11 жылы ата журт партиясы менен депутат болуп келди. 12 жыл отурду. Эми айтып берсе ушундай чоң бийликте иштедиби да бул киши. Адам катары мыкты киши, чыныгы түрмөдө отурду. Чыныгы отургандар, кумтордо отургандар, чыныгы баласы өлдү. Жай жаннатта болсун. Ата энеси өлдү. Бардыгы өлүм ак, бардыгыбыз өлөбүз. Эч ким калбайт бул жерде. Анан балам өлдү, атам өлдү, апам өлдү, мен ушундай кылгыла деп туруп карап эле, апа, ата мен жалган айтсам силердин, мен ушу элимди сатсам силердин тиги каргышыңар урсун деген бул популизм. Бул популизм. Мен дагы туугандар, мен баягы эрке жетиммин, мен дагы атам өлгөн. Мен балам өлгөн.
Мен баламды ушул Москвада мен жоготкон баламды. Мен билем өлүм деген эмне. Мен билем сөөктү алып кеткен деген эмне Кыргызстанга. Мен билем кандай акыбалда каласың бул жерде. Сөөктү келип алып туруп, ол жерде келип алып мигранттар туктуп алып туруп, Груздвестени бүгүндөн баштап мен чечтим, указга кол койдум. Бекер алып кетебиз десе, биздин ошо пахтакорлор, ошо биздин дежурный чалдарыбыз, ошо эле бар маколор, маңкурттар кол чаап атат. Ага кол чаппайт, ага ыйлаш керек. Bir жылда мына мен диаспорада мүчө болуп иштеп жүргөнмүн. Bir жылда 450ден 600ге чейин сөөк кетет Кыргызстанга. Туугандар. 450ден 600ге чейин сөөк кетет. Былтыркы пандемияда канча кетти билебиз. Туурабы? Ошол үчүн бул жерде азыр мына жер суу маселеси боюнча сөз болуп атат. Мисалы бир эле ынтымакка тиешен эмес, бир эле Кемпиркабаттагы 50 гектар жер үчүн биз топтолгон жокпуз бул жерде. Урматтуу карасулуктар, туура түшүндүлөр. Жалпы Кыргызстан үчүн топтолдук. Жалпы Кыргызстандын 1 метр жери үчүн топтолдук. Жалпы Кыргызстандын суу үчүн топтолдук. Биздин улуу урматтуу аксакалдарыбыз, урматтуу биздин ата-бабаларыбыз айтып кеткен, алтындан кымбат турган бул суу деген. Мен деген бай мамлекеттерде, мен деген буну шейхтер жашаган Дубайларда сууга кандай муктаж, А бизде керемет кандай суу Алла Таалам бизге берип койгон. Караңлачы суубузду. Ошо суубузда биздин анча-мынча деңгели туура келбеген ер азаматтарыбыз лаббай, хоп деп туруп 32 миллион халкы бар элге, 300 миң солдаты бар элге хоп деп барып туруп поклон коюп атабыз. Бизди жакшы досу бол деп туруп допуну кийип, чырайлуу кылып, 800 грамм ат ийбиз. Ошого жан келе беребиз. Бул күлкү эмес туугандар, бул ый. Биздин жерибиз, биздин элибиз, биздин келечегибиз кетип атат. Кимибиз кайдыгер караганыбыз мынакей, кайдыгер карабан мына ушул жерде. Кайдыгер карабагандар көп, бирок мына орозого байланыштуу, шартка байланыштуу. Мына могул жерге келе албады. Болбосо бала ыйлабаса эмчек каяктан дейт кыргызда сөз бар. Бардыгыбыз эле айтып атабыз. Элдин дагы жагы ачыла баштады. Эл дагы түшүнө баштады. Biz 5 октябрда эле айтып баштаганбыз. Туугандар, туура эмес келип калды. Туугандар, мындай бийлик менен баскан туура эмес. Революцияны мучу менен жасаш керек, муш менен эмес, бандиттер менен эмес. Жок, бүгүнкү күндө кимдин аркасында канча бала бар, ошо бийликте отурат. Ошо мени коркутат. Азыр YouTube'да кече күнү көрдүм мен, Facebook'та. Bir адам 300 телефон менен отурат, фейк аккаунт ачып алып. 300 телефонду коюп алып турда, bir адам отурат басып. Мына ошого ишенип калдык биз. Мынакей биздин бийликтин башында болуп турган азаматтар ушул телефонго ишенип калды. Элде ишенбей калды. Телефонго ишенип калды. Телефонго фейк аккаунттарга ишенип калды. Мына биздин келечегибиз туугандар. Ошон үчүн биз ойгонбосок, биз ойгон баягы дават деген бар го, биз дават кылып атабыз. Биз билгенибизди айтып атабыз. Аллах разычылык үчүн айтып атабыз. Биз дават кылып атабыз. Тууганым, муну туура эмес кадам кылып атат. Айтып койчу, үнүңдү чыгарып койчу, сөзүңдү билдирип койчу. Жок, менин үйүмө тиешеси жок бе. Менин үйүм жакшыракай эле турат. Менин бала чакам курсагат. Меники деле топ курсагат шу. Бала чакам курсагат. Ушул жерде жашайм. Ысык төшөгүм бар, аялым, неберем бар. Бала чакам бар. Мага эмне керек? Мага Кыргызстанда келечегим керек. Мен ошол үчүн чыгып атам. Ошон үчүн туугандар, мен баягы Мирзоев боюнча айтканым, Садыр Жапаров ошондой деңгээлде мыкты, жакшы аракет кылып атат. Президенттер жакшыдыр, может мен пессимист болуп калгандырмын, может действительно мен жакшы жагын карай албай жаман жагын карап аткандырмын. Вот чыныгы жакшы президенттер. Бирок президент Өзбекстанга барганда 13 жыл премьер-министр болуп иштеген. Тышкы саясатты түшүнгөн, ички саясатты түшүнгөн, экономиканы түшүнгөн Мирзоев мырза не Садыр Нуркожоевичти алдай албайбы? Мына айттыларчы, жаш баланы, мына биз деле жаш баланы кака берип койсок алдайбызбы? Бас үйгө тезирээк бас, үйдө берем мен сага кака. Туурабы, ошондой эле кеп эле болду. Мен ошондой эле кабыл алдым. Андай деңгээлде тосуп алганда, сен сууңду эмес, сен сууңдун элдин башында болчу, суунун башында болду дейт. Кыргыздар сөз бар. Сен сууңдун башын берип атасың. Анан сени тосуп албай, мени тосуп алабы? Сени тосуп алат да ошондой деңгээлде. Ошон үчүн туугандар, мындай акырына келгенде силерден бардыңыздар, кайдыгер карабаңыздар.
Бардығыбыз şu telefonga ишенип калыппыз, Facebook, соц тармактарга ишенип калыппыз. Ушулардан өз оюңарды билдиртип, туган уруктарга билдиртип, ал мен үчүн эмес, силер мен үчүн кылбайсыңар, Аллах ыраазычылыгы үчүн өзүңөрдүн келечегиңерди чуркубайсыңар. Бир ынтымак үчүн эмес, мен ынтымак үчүн чыккан жокмун бүгүнкү күндө. Мен Баткенди үчүн чыктым, мен тиги Жетим Тоо үчүн чыктым, Нарын үчүн, мен Жалал Абад үчүн чыктым, мен өзгөнү үчүн чыктым. Мен Сок үчүн чыктым, мен Ворук үчүн чыктым. Мен Кыргызстан үчүн чыктым, мен Кыргыз үчүн чыктым. Мына ошондой ар бирибизде ушундай патриотизм. Мен чынын айтсам, туугандар, чынын айтсам мен мурун ушундай сөз бар эле, баягы патриот дегенде бизде кыргыз азаматтар чыкпады, патриоттор бар, кыздарыбызды кичине патриотпуз биз деп чыкпадыбы? Ошондон кийин мен патриот деген сөздү жаман көрүп калгам. Я патриот десе бул жаман угулат экен. Андан кийин мен патриотту мекенчилик алмак кылдым. Мен мекенчилмин, мен кыргызмын. Бүгүн мекенчилмин дегим келбей калды. Мен бүгүн патриотмун деп калдым уже. Мекенчилмин десе менен башка жака ооп кетет экен. Доканцалар болуп. Мода болуп калыптыр. Азыр кимде 300 армиясы бар мына телефонда. Ошол доканца экен. Айрин жыртам, токойго апарам, өлтүрөм, соём, андай кылам. Көрүп атабыз андайларды. Пешинебизде бир өмүр, бир Алла талан берген ажал бар, жашоо бар. Ошону кандай жашасак бир Алла таала билет. Бардыгыңыздар кармаган орозуңуздар кабыл болсун, Аллах разы болсун, келген кадамыңыздарга разы болгула. Эми Кытайга барган бардыгыбыз эле көрүп атабыз, биз дагы ушул телефон менен ишенип атабыз, ушул жерде угуп атабыз дагы. Кытайга барганда мынакей 10 канча жылдан бери мен адашып калышым мүмкүн. Урумчиде завод курулган. Атай Кыргыздардын Жетим Тоонун темир чыгаратуу, переработка кыла турган Атай завод курулган Урумчи шаарында, Кытайда. Азыр барып ушу темир тиги Жетим Тоо боюнча кечиресиз. Жетим Тоону азыр барып Кытайга карыз эсебинен беремин деп 5 миллиард доллар деген туугандар. 5 миллиард доллар деген мамлекетибиз үчүн бул карыз эмес. Бизди ушундай кулагыбызга куюп койгон. Karızımız biz yerimiz getirdi, elimiz getirdi, suumuz getirdi, 5 milyardı verirse. 5 milyard degen bu kapitalizmoli orta aytkanda. Bu mamlaket üçün çok karız emez. Bunu prezident oyununa oturgan nerse emez. Bizde oşonun negizge singdirtip koygan. 5 milyard bu çok karızdı. Kırgızstan mamleketi üçün 5 milyard karız emez. Kırgızstan mamleketinin 5 milyardı bir biznesmen gelip turup çeşip koyuşu mümkün. 6 milyon yerge Nege girgizip koyganda 5 milyar karızbız, anday mınday prezidentten gelip buna töylep atat Sadır Japarov gelgenden beri 5 milyar son karızdı berdi. Men bere versin em, Allah razı olsun bersin. Oşol üçün Kıtay boyunca Kıtayga baramda otat, uşu har mamleketke barganda labbayca bir nerse berip koyup otat da munusuna barganda em berip koyup olsun em, Allah satmasın. Oşol üçün tugandar gelin elinizlerge Allah razı olsun. Bu жерде аксакалдардан аксакал көрүп атамын, ошо аксакалга сөз берип, анан кийин бир патаңызды берип. Мына биз жөндөн жөн эмес эле булар иш таппай тук болгон жокпуз. Бардыгы бул жерге келгенден көйгөйү бир. Кыргызстандын жери сатыла баштады. Ошого бардыңар bir oyda, bir fikirde gelip biz karşımız degeniniz için ben aksakal kadar kendimden razı oldum. Soğuş su için başladı, soğuş yer için başladı, soğuş kız için başladı, kız salaşı için. Bırak hazırkı mezgilde canım bu yerden yenilmez köpçülük aytıp gitti, soğuş tutanıp gitmesinden. Birinci tilek şu muşu işte soğuştan tuttu. Yani birlik yönünde abdan bulakçıdan sözler kayıttılar. Yani o şu sizlerin sözümü o şu prezidentsk aparatka jetsin. O şu kosmos menen jeter, kağız menen jeter, o şu jetsin. Eğer de o şunu alıp o şunu okumay, o şu kaydıga olsa, bu birlik kanday jamanlık olsa men oğa makul. Ana men sizlerge men batanı bölüp berişke to'g'ri kelyapman. Men birinchi batan. Batadan murda o'sha yerda
Kırgız үйдің жанында 20 шақты аял. Бірақ көкіректі қосты. 10 gün болды. 10 gün болды. 10 gün болды. El жүрек аялдар екен. Ошолар мекеншіл аялдар екен. Ошолар Кыргызға күйген аялдар екен. Ошолар қаншасынан барып интервью алса дағы мен ханымын төгілгіше Кыргыздың жерін сақтаймын деп бірінен бірі аялдар қайталап отыр. Ошо қайратты аялдарға урмат жана даңқ. Ошо өмелерге тағзым. Ошо өмелер сілерді жанлысы, сілерге от жақты. Ошо 20 елі болмаса, мүмкін бұл жерге келмейді. Ошон үчүн биринчи бата ошо энелерибиздин Кыргыз эли жер болгон ички ак тилеги Алла Таала иш ачырсın. Амин. Эми бул жерден Кыргызстандын Карасу району эмес, Сабай айылы эмес, ошо Сабай айылында болуп жүрүп атат. Кыргызстандын баардык чекесинен келип отурасыңар мына жерде. Ошондуктан ол жер бир эле Сабайдын жери эмес, ол жер бир эле Карасунун жери эмес, ал жер бүткүл Кыргызстандын жери болуп саналат. Ошо биздин жер, ошо бир гранын да бербейбиз деген силерге дагы чоң рахмат. Эми ошон үчүн мен экинчи бата Кыргыз эли дайым ынтымак болсун, Кыргыз жери бүтүн болсун. Амин. Деги эле Кыргызстандагы азыркы саясий кырдаал, жер, суулар боюнча негизи эле азыркы бийликтин алып бараткан иши боюнча өзүңдүн ой пикириң? Өзүмдүн ой пикирим. Биринчиден ассалам алейкум. Бүгүнкү жыйынга келген жалпы кыргыз кайдыгер эмес жарандарга терең ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде мекенден алыста туруп дагы Кыргызстандын камын ойлоп, Кыргызстандагы жер, суулардын башка жакка болбогон бир текинге кетип атканына кайдыгер карабай келгендерине мен абдан кубандым. Анан жаңы бийликке айтарым. Алар келгенде эле бир опурталдуу болуп келген эле, кандайдыр бир асмандан түшкөн эле болуп калган, бизге түшүнүксүз болуп калган, кандай болуп калганына. Андан кийин эми азыркы жасап аткан жумуштары өтө өкүндүрөт. Себеби дегенде ушундай биздин сууларыбызды берип атканы бул өтө жаман да. Себеби дегенде биз өзүбүздүн Кыргызстан эмне менен байбыз? Суубуз менен. Өзбекстан, Казакстан алардын жерлери бизген салыштырмалуу чөл. Аларга суу жок. Анан Өзбекстан аграрный мамлекет болгондуктан алардын экономикасы жер өндүрүшүнө өтө байланышкан да. Эми аларга суунун 85% бизден барып аткандан кийин биз если сууну алдырсак, биз анда Өзбекстанга тең ата сүйлөй албай калабыз. Себеби дегенде биз өзүбүздүн колубуздан рычагтарды кое беребиз. Анын үстүнө эми Камбарате 1 кесин Өзбекстан менен курабыз деп атышат. Камбарате 1 кесин если Өзбекстан мамлекети менен курсак, анда Өзбекстан ошол бүт электроэнергияны өзүнүн колуна алат. Анда биз дагы бир рычагты колдон чыгарабыз. Ошону менен биз өзүбүздүн соседдердин арасында тең ата сүйлөшө албай өтө алсыз мамлекетке айланабыз. Ошондуктан бул кылып аткан иштерине мен өтө кайгыруу менен карайм. Дагы бирликке кайрылып кетем даже. Чтоб эсин баарында өзүнүн этегин жийип, ойлонуп, эртеңки Кыргызстандын бир келечегин ойлоп, биздин урпактардын келечегин ойлоп, эл менен биргеликте элдин үнүн угуп, эл менен тыгыз байланышта бир чечимдерге келишсин депчи. Рахмат. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүнкү жыйын өтө сонун өттү. Жогорку деңгээлде уюштуруучуларга ыраазычылык билдиребиз. Мен дагы сүйлөйүн дедим эле, бирок убакыт болбой калды. Сөз жетпей калды. Мен Баткен областынын турганы катары, мен дагы өзүм оюмду айтканга мыйзам жол берсе керек. Бизде Сох менен чектешкен жерде Чечме деген айылда бул 16-кылымдан бери ата бабаларыбыздан калган булак, атадан калган мурас катары колдонуп келе жаткан. Ошол булакты азыркы учурда биздин ушул УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев Өзбекстандын Сох эли менен тең укукта колдонууга уруксат берип коюптур. Бирок ошол жердеги жергиликтүү эл ушул булакты тең укуктуу колдонууга наразы. Себеби бул булакты биздин ата бабаларыбыздан калган бардык биздин аталарыбыз эч кандай аларга
алар тең укуктуу колдонгонго ушул убакка чейин ыраазы болбогондуктан биз дагы ушул булакты тең укуктуу колдонгонго биз дагы каршыбыз. Ошондой эле бул жерде Кара Суу районунун ынтымак айылынан келген тургундар ушул өздөрүнүн жерини коргоо үчүн кайдыгер карабай ушул жерге келип отурушат. Биз дагы ошого каршыбыз. Biz 100 гектарды берип койдум, 50 гектар беришибиз керек экен деген. Бул Камчыбек Ташиевдин өзүнүн жеке менчиги эмес, өзүнүн жеке үлүшү эмес. Ошон үчүн мен дагы жаран катары ушул кызматынан кыянаттык кылгандыгы үчүн Ташиевдин отставкага кетүүсүн талап кылабыз. Биз келгенибиздин себеби биздин жерибиз прессовой деген баягы ынтымак айылын ошол жерин берип атыптыр деп биз дагы интернеттен уктук, досторубуздан угуп, анан ошо жыйын болуп атыптыр ушул жерде дегенден ошого келдик. Негизи баягы сөздөр кетти бул жерде. Ушундай жердер калсын, өзүбүздүн жерлер берилбесин деген. Ошол биздин деле максатыбыз ошо өзүбүздүн жерибиз өзүбүзгө калыш керек. Бербейбиз, биз жерибизди ошол. Таширип акысы жок да бул жерди бергенин. Ал атасынын үйүнө алып келген жок да. Кетсин о. Если анын кандай акысы ора келе калып эле биздин жерлер бере берди. Мен сенин үйүңө барып туруп, бирден кийин алып бөлөк бирөөгө берсем эмне болосуң? Вот ошондой иш кылып атат да.